Мен мына жогоруда сөйлөгөн Айбек Маткеримовдун сөзүн колдойм. Анткени структура боюнча комиссия түзүлдү, ага ар бир фракциядан депутаттык топтордон мүчөлөрүбүз кирди. Демек биз ошол кирген мүчөлөрүбүзгө ишенбестик көрсөтпөшүбүз керек. Ошон үчүн менде бир дагы суроо жок. Ошондуктан мына урматтуу депутаттар, мен эч кимге акыл үйрөткүм келбейт. Мен жеке пикирим, акыркы шайлоодо шайлоочулардын катышуусу болгону 30%дан бир аз ашты. Ушинтип жылдан жылга парламентке болгон элдин көңүлү калып отурат. Эмне үчүн? Анткени декабрдын аягында дагы ушуну элдин баары телевизордо койсо структуранын канча вице-спикер болот деп талкуулап отурсак, январда койсо дагы ушуну талкуулап отурсак, эми токтото эми болду. Мына комитет структураны көрдүм, бардык маселелер камтылыптыр. Ага ар бир фракциядан депутаттык топтордон мүчөлөр кирген. Демек ошону биз колдошубуз керек. Экинчиден, 3 вице-спикер болсо оптимизация болбой, анан 2 вице-спикер болсо оптимизация болот деген дагы туура эмес. Эмне ошол депутат вице-спикер болуп калса, эмне ошонун айлыгы көбөйүп, мамлекетке чоң чыгым келеби экен? Ал болгон ошол депутат, ошол айлыгын алат, ошол жардамчысы, ошол болгону статусу ошол. Менимче, урматтуу депутаттар, ошондуктан эгерде оптимизация кылабыз десек, бир сапаттуу бир мыйзам алып келгиле, бюджетке 1 миллиард сом чыгып койсо болот. Ал бир вице-спикерден бир 1000 сому же 500 сом андан оптимизация мындай болбойт да. Чоң сапаттуу бир мыйзамдардын пакетин алып келели баарыбыз чогуу иштеп. Миллиарддаган каражаттарды Кыргызстандын бюджетине түшүрсөк болот. Анан эми өтө эле майдаланып жанагындай боло берсек, Бактыргеч, сыртта элдин көйгөйү таптакыр башка маселе. Проблема толтур, анан эл чынын айтканда башкача түшүнөт экен да. Булар келгенден баштап эле шайлоо өткөнүнө 2 айга жакындап калды. Бул кресло талашып эле отурушат деп элдер кичине туура эмес түшүнөт экен. Биз антип аткан жокпуз, бирок ошончо дагы ушул маселеге бүгүн чек коюп, жана өтө майдаланбасак деген сунушту айтат элем. Менде суроо жок. Рахмат. Рахмат.